Амансыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге бул чыгарылышыбызда мына ушул маңдайымда турган заңыраган 2 кабаттуу толук курулушу аякта элек жалпы 6 бөлмөлүү үйдүн шашылыш түрдө сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Жери 5 сотик. Газ кошуналарга келген, центральный канализацияга туташтырылган, суу светтери келген, интернет кабелдери, түнгү жарыктандыруулар орун алган. Мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын. Эми бардыгыңыздарга кызык болуп атса керек. Баасы $98.000 бааланууда. Бул айтылыш баасы кеми сөзсүз болот, содалашуу болот. Андыктан эсим номер экран астында камтылган, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Айланасы бүт тосулган. Үй мына ушул күн батыш тарабында салынган жердин. Эми ички шыбактары болгон, айнек терезелери орнотулган. Кыскасын айтканда, өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып жашай бересиздер. Бул кайсыл жерде жайгашкан десеңиздер, бул Ош шаары, Манас Ата Кичи району, тактап айтканда ХБК, андагы Кудайберди Тетик базарынан ичкери кирип келгенде Чакан таш банясы, рестораны жана спорт залы бар. Аны жакшы билесиздер. Ошого жетпей, акыркы көчөдөн солго киргендеги 3-чү көчөдө, мындайча айтканда. Эми бул тараптан келе турган болсок, Чакан таш банясына жетпей, акыркы көчөдөн солго бурулуп эле бир 60 метр жүрүп олтурсаңыздар, жолдун оң тарабында жайгашкан, айланасы песка блок менен тосулган, дал ушул дарбазага келе бересиздер. Эми бул көчөдөн дальше чыгып барып, дагы солго бурулсаңыздар, жанагы паспорт стол, Азия маркети, 2 прорава, МК Гранттан чыксаңыздар болот. Бул жактан дагы каттайсыз, бул жактан дагы каттайсыз. 2 жолдон каттаса болот. Анан түз эле өтүп бара турган болсоңуздар, жанагы ХБКдагы темир жол бар эмес беле? Ошол жактан дагы чыксаңыздар болот. 3 жол менен келсеңиз болот, агайын туугандар. Эми жүрүңүздөр. Бул жакта жер экенен кошумча курулуштарга дагы месталар калтырылган. Үйдүн наркы бетинде дагы места бар. Канализация келген, бак дарактары, жаш көчөттөрү бар. Бул суусу ушул жерге чыккан. Эми фундамент жерден 1,5 метр көтөрүлгөн. Астына дагы өтө мыкты подушкалар куюлган экен. Арматуралар өтө сапаттуу, российский арматуралар төшөлгөн деди. Эсин айтымына караганда аз эле иштер калган, монтаж болгон. Киргенде оң жакта душ туалеттин орду каралган, достор. Бул киргенде холл, мына 2-чи кабатка ушул жерден чыгып кетет, тепкич. Анан тууштагы бул бөлмө кухня кылып алсаңыздар болот. Күн чыгыш жана түндүк тарапты караган пластик терезелери бар. 1,5 кирпичте, бышкан кирпичте ушундай мыкты салынган. Бул зал, конок бөлмөсү. Узун турасын айта турган болсок, 6,5 чыгып калат. Бул жагы болсо 3,80, 6 гранча, 3 терезе камтылган. Үстү болсо заводской плиталар менен камтылган, жабдылган. Эми мына ушул бурчтагы үй бөлмө 4кө 4,5 размеринде. Кандай эми бул 1-чи кабаттагы спальня бөлмө кылып койсоңуздар болот, же чакан кичи зал кылып койсоңуздар болот. Улуу муундагы ата-энелериңиздер болсо, 2-чи кабатка чыгып жатып уктабай, мына ушул 1-чи кабатта эле кирип чыгып жатып уктаганга ыңгайлуу. Эми жүрүңүздөр. Мен өзүм эле чыгып туруп, жогорудагы бөлмөлөрдү тааныштырып чыгайын, жүрүңүздөр. Ана, бисмиллахиррахманиррахим. Азыр мына ушул шат менен чыгып баратабыз. 1-чи кабат менен 2-чи кабаттын ортолугу заводской плиталар басылган. Чыкканда мына оң тарапка бурула турган болсоңуздар, дагы бир 4,5га 3,80 болгон бир бөлмө. Кухнянын 2-чи кабаты, черный потолок болгон, достор. Мынакей. Таштамайлар ташталып, өтө сонун жабылыптыр. Андан бул бөлмө дагы бир спальня бөлмө, ата-энелер уктоочу бөлмө, же детский комната кылып койсоңуздар дагы болот. Бул жагына өзүңүздөр мынакей. Мына ушул ата-энелер уктоочу бөлмө кылса болчудай. Кенендиги кенен. Караңыздар. Ой, заман талабына ылайык. Бул жагында дагы бир бөлмө. Андан дальше өтө турган болсоңуз, бул жака душ туалеттин ордун ылайыкташтырып, чек-четип, сонун кылып, зыңкыйтып салып алсаңыздар болот экен. Бул эми өзүнчө бир гардероб бөлмөсү болсо, ичкери кирип, жуунуп, жеңилдеп дегендей. Бул жагында спальняларды орнотуп кое бересиздер. Ошол
Сіздерге насип кылсын. Агарыңыздар көгөрүңүздөр, өнүңүздөр, өсүңүздөр. Көчө тарабында интернет кабелдери, түнкү жарыктандыруулар орнотулган. Баасы $98.000 бааланууда. Документтери так сразу сиздерге өткөрүлүп берилет. Андыктан эч кыжалат болбой келе бересиздер агайын туугандар. Мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын. Мечит жанагы Кудайберди запчасть базарынын өзүндө бар. Мектеп дагы ХБКда бар эми. Жакшы билесиздер. Ошол мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Сиздерге насип кылсын. Келе бериңиздер. Бардык маалыматтарды болушунча сиздерге бергенге аракет кылдым. Ремонтуну эми өзүңүздөр чек-четип сонун кылып жасап аласыздар. Баса достор. Бул үйдүн бул тарабында дагы места калтырылган. Бул жакта дагы места бар бекен, бир көрөлүчү. Бул жакта бир 2 метрдей 2 метр ашык жер ташталыптыр. Кошунакылары ташталган. Топка наркы беркилерди уюштурам дей турган болсоңуздар, мына ушул жака уюштурсаңыздар болчу да экен. Жыйынтыктадым. Насип кылсын, кармаган розоңуздар кабыл болсун и жеңил өтсүн. Ассаламу алейкум.